Демек, мүчөлөрдү эмне албайт экенбиз? Зына иштерге алып барбайт экенбиз. Илля ала азважихим ау ма малакат айманухум фа иннахум гайру малумин. Болгону өздөрүнүн аялдары менен же болбосо күн катары келген. Азыркы заманда алам боюнча кул ээлөөчүлүк деген жоголду. Кул ээлөөчүлүк жок. Кул ээлөөчүлүк каяктан пайда болот? Мусулман менен капыр согушканда, ошол жерден анан кийин мусулмандар жеңе турган болсо, жеңилген мамлекеттин кыздары, аялдары эмне болот? Күн катары өтүп калат мусулмандарга. Эгерде ислам динин кабыл алган болсо, автомат түрдө эмне кылыш керек болот? Азат кылыш керек болот. Азат болуп чыгып кете берет. Же болбосо жөн эле ошол бойдон калтырылат, келишилип. Анткени ислам дининде эмне дейт? Ла икраха фид-дин. Динде кыйноо жок деп эле беркиндеги которо беребиз. Жок. Капырчылыктан мусулманчылыкка өтөсүң деп биз эч кимди мажбурлай албайбыз. Кудай Тааланын бул аяты. Бирөө мисалы намаз окубайса, ыйман деген эмне экенин билбесе, мисалы бир орус келип калды деп эле бир немис жашап калды эмнерге. Биз бул жер бар мусулмандар жашайбыз. Сен ислам динин кабыл алышың керек. Хочешь не хочешь, каалайсыңбы, каалабайсыңбы деген акыбыз жок. Ал жөн гана жакшы мамиле уланта беребиз. Привет, как дела? How are you дегенде, американец болсо, өзүнүн тили менен учурашып, жакшы мамиле көрсөтө беребиз. Кандайсың кошуна, жакшысыңбы? Ой, кел отур чай ичели деп, чай берип, тамак берип, жакшы мамиле уланта беребиз. Анан Алла Таала бир күнү жүрөгүн тырк ачып койгон болсо, бүттү. Ислам динине кирип калат. Бизден дагы бекем кармашы мүмкүн. Биз тилибиз менен адамдарды ыйлатып коюшубуз мүмкүн. Өткөндө да айттык го. Мисалы, мен өзүмдү айтайын. Күнүнө тахажжуд окуп аткан жерим жок да. Ошол үчүн кээде сөздөрүбүздүн аяттан, хадистен канчалык далил келтирсек дагы өтпөй калып атпайбы таасири кээде. Эмне үчүн? Тахажжуд намаздар болбогондуктан. Ошол үчүн тахажжуд намаздарга бекем болгон адамдарды байкасаңыздар, илими болбосо деле, башка болсо деле, бирдекелерди айтса, сону мындай таасирдүү, нурдуу, сону сиңимдүү болот экен.